Өткөндө октябрдын ортолорунда президент Садыр Жапаровдун чоң атасы, чоң аталуу бабалары деп Бирназар бийдин 300 жылдыгы деп көл башында өтпөдү. Анан ошондо ал өткөн эми жакшы болсун дейли. Анан ошондо Нышанбек Кочкоров деген дос бар. Акаев доорунда абдан Акаевка кызмат кылган тележурналист. Анан Акаев өткөндө жайда келгенде дагы ошол камерасын көтөрүп чуркап жүрдү. Андан бери архивде жүрдү эле, анан ошондо жарк этип чыга калды. Эми анда мен тамаша иретинде айтып атам, ал чыга берсин, чыксын, сүйлөсүн. Нуркожо Аксакал, Садыр мырзанын атасы Нуркожо Аксакал менен чогуу жүрүп биргесинде китебин жазыптыр, пикирлеш, сөздөрүн угуптур. Анан эми ошондо официалдуу сүйлөп атат, анан аны газеттер басып атпайбы? А дегенде Жаңы Ордо газети мен иштешип жүргөн. Андан Эркин Тоо, ошол Эркин Тоо басты. Эки газетке чыкты да. Мен мейли дейли, бирок Нышанбек мырза ошол тарыхты билбегендиги, тарыхты так билбей эле, анан оюна келген бир мындай жасакерленүү иретинде көрдүм да мен. Эми оюна келген нерселерди кошуп айтуу. Ал эми ал тарыхты бурмалоо кийинки урпактарга зыян болот. Аны байкабайчы керек. Тарых деген ал эми бизде мына Атамбаевдин убагында дагы ушундай болду. Атамбаевдин атасын деле ушу Алматыдан тарыхын архивден изилдеген баатырлар чыкты бизден. Атамбаевдин аталары ушу Алматыда эле архивде турганында мен шегим бар. Анан бирдеме десе эле булар ушу Алматыга барабыз деп шымаланышат да. Алматыга мен деле барып жүрөм, эми архив ачабы ачпайбы? А маселен Кытай, Россия сыяктуу империялар ачпайт. Ташкент оңой менен ачпайт архивди. Алар өзүнүн кызыкчылыгы бар алардын. Анан биздин эле кол жазмалар эми архивден издейли, мейли болуптур. Бүткүл дүйнөлүк тарыхчылар деле ссылка дейт орусча, шилтеме менен айтат да. Бул тарых өтө тактоого муктаж, өтө татаал илим өз тарыхта. Анан биз кыргыздар миңдеген жылдар бою көчмөн турмушта жашадык. Мына Оозу Эки шедеврди дүйнөдө теңдеш манас жараткан эл. Ушу компьютерде эле башына сактап келген да. Ошол негедир тарыхчылар ушу санжыраларды танат да. Санжырада ошо башына сактап келген ата бабасы. Манасты, жанагынча каада салттарды, жанагынча эпостордун баарын сактап келген эл ошо башына сактап келген. Анан эми мейли эми ал архивдерде, мисалы үчүн орустун илгерки тарыхчылары, көчөкө эле тиги Валихановдор, Бартот, Радыловдор изилдеген. Эми анын баары дагы ошол империялардын кызыкчылыгы үчүн изилденген да. Ошону биз эске албайбыз. Анан мынан Ишенбек дос мен бир мындай тактоо иретинде кийин кокустан ошондой төрөлөрдүн бир эмелери болуп калса, мындай маарекелер ата бабасынын. Анан ушу Нышанбек доско окшоп эле ар кайсыны мындай бурмалап айтуу туура келбейт деген ниетте бир түзөтүп айтып коеюн деп атам да. Минтип айтып атат а дегенде эле Бирназар бийдин 300 жылдыгы өткөрүлгөндөн кийин Бирназар Садырдын 7-чи атасы болсо эле Шаан Шөкөт менен өткөрө бериш керекпи деген ой эл арасында жаралышы ыктымал. Бүгүнкү күндө кандай зарылчылыгы бар эле деген суроо элде туулушу мүмкүн дейт. Элде туулбайт. Элдин баары эле билет. Ал бүгүн эле Садыр Жапаровдун атасы деп эле өткөрүп аткан жок. Ал тетик эгемендик алгандан бери, кайра куруудан бери эле шатырашатман ата бабаларыбыздын тойлору, мааракелери, аштары өткөрүлүп эле келатат. Эми чоң кичине дебей эле ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша эле Салижан эке тамашалачу эми илгери баатырлар, ата бабаңар мендей бечел эмес экен, баарына эле той аш бере берип эстелип кое бергиле дечү да. Анан эми ал белгилүүсү деле белгилүүсүз деле өткөрүп келатат. Ага эл ал Нышанбек ага кабатырланбай эле койсун, эл өткөрүп эле. Кыргыз бар жерде ал ата бабаларын унутпайт, өткөрүп келатат. Андан бери келгенде мындай деп атат. Бул белгилүү инсан Син империясы менен сүйлөшүп, мындан 200 жыл мурун биздин чек араны чечкен дейт. Эми Син империясы каякта, анан биз каякта жүрөбүз. Аны мен күмөн да ошолор. Эми буларды бар ошол жанында жүргөн сөөл айта берүүнүн
Эми Ала Тоо ошондо эле мынабу биздин Ала Тоо миңдеген жылдар бою хандыгы жок, чачырап, уруу өзүнүн хандыгы сыяктуу бийлери башкарып келди да. Ошол Бирназар бий деле ошо бугунун өзүнүн уруу башчысы болгон да. Анан Син империясы менен эле барып печатташып эле ушу мөөр басышып эле договор түзүп келишим түзгөнүн билбейт экенмин. Анан эми ал болсун дейли. Андан кийин анан мына жерде бийдин балдарынын бири Алыбай деген чыккан. Алыбай өз доорунда ченемисиз бай, укмуштуудай көл кылаасыны тазыйдуу киши болгон. Санжыраларда Алыбай баласы Солтон Кулгай 32.000 жылкы калтырган айтылат дейт. Цифра менен 32.000 жылкы деген көп жылкы да. Ала Тоого батпайт го 32.000 жыл көлдүн айланасы батышы кыйын. Эми ушундай мейли аны болжолдоп айта берсе болот. Ошондон улап атат. Андан жогору чыксак Жамангул деген Бирнасардын атасы болгон, ал киши өз доорунда хан аталган дейт. Мен буларды эми ушул жерден Жамангул хан болду деген бир да санжырада, бир да тарыхты мен кездештирбейм. Эми байкап айтсак, бул 1000 жылдыктан бери мен хандыктарды изилдеп таппай койдум. Билбейм эми ким эле таап атканын. Эми мына биздин тетиги алтын доор дейли. 9-10 кылымдан бери бир хандыкка бирикпегенибиз. Bir жерде дагы ошол мен таппадым бир хандыкка бириккен фактыны. Жок. Мына Ормон хан жаманбы жакшыбы ошол соңку 19 кылымда мына Кенесарынын колун токтотуп талкалаган Ормон хан ак кийиске көтөрүлүп, мына Түндүк Кыргызстандын бир топ урууларынын ортосунда ошондо деле толук эмес хан болгон факты бар. Түштүктө кокондуктар башкарып келди. Анан эми Жамангул хан болгонун мен билбейм. Эми ал Жантай хан деп деле айта берет, Аргиман хан деп эле айта берет. Хан болуп көтөрүлүшүнүн расмий белгилери болот да. Анан эми мына жерде абдан менин көңүлүмдү ренжиткен бир нерсе да. Буну бир эмени мактайт деп эле анан бир эмелерди кемсинте берип, башкаларды кемсинтүү деп эсептелет могу. Эми Бирнасар бий өлөрүндө ушу Арыстанбапка кой дептир. Чынында болгон ошондой. Бүт Адыгине Тагай тукуму Долон бийдин тукумдары. Атыги ичкилик кыргыздары шуяка алып келип көңгөнү мен анча фактылар жок. Мынабу Адыгине Тагай Долон бийдин тукумдары оң сол кыргызы. Мынабу Арыстанбапка сөөгүн койгон мыктыларынан. Бул факты. Мен көп жылдан бери айтып жазып келатам. Пантеон орусча айткандачы. Дүйнөлүк тил менен айтканда. Ошол жер биздин ыйык жер. Мына ата бейт ошол. Мына ошол жерге ак боз бие союп, анан суу самырык айгайлай бербей, баягы биз айтпадык беле Алам Акбата деген. Мына ошол пантеонду борбор кылса да болот. Вашингтондой бир түштүк эле борбор кылабыз деп жүрөбүз, ошол жерге борбор кылса, же бирдеме салып, ошол жерди бир корук кылса деле болот. Анан кийин ошо кереси боюнча сөздү кыскартып айтканда Бирнасардын бакма баласы Жылкайдар. Анан Тилекматтын баяны деген Жусуп Мамайдын тарыхый очеркинде кашкайта айтылып турат. Андан мурун Таалып Молдо көл башында чыккан 1857-жылы туулуп Араб тамгасында жазып кеткен киши. Ошолордун санжыраларында мен көп окудум муну. Бирнасар бийдин сөөгүн алпарганы чын. Алпарганда ошо Жылкайдардан Тилекматтан Чыныбай. Ошол Бирнасар бийдин бакма баласы. Анан Жылкайдар мындай айтып атат тиги Нышанбек айтып атат. Жылкайдар ошол мындай дейт, мына факты менен айталчы. Бирнасардын балдары аттарын минип алып ылдый түшүп кетишет дейт. Жок, мынанда Жылкайдар деген баласы бакма баласынын аты Айдар болгон экен. Бирнасар бий өзүнүн мал чарбасын жер жайнаган жылкыларын ушул бакма баласы кайтарат экен. Ал жерде дагы башка Айдар дегендер болсо керек. Анан Жылкайдар деп аталып калыптыр. Башка балдарын ушул эле жерге көмөбүз деп кейпин көрөт да, түн кирери менен Бирнасар бийдин сөөгүн кийиз көрөп, бекемдеп, таң төг артып, атына жетелеп ал өзү жалгыз атасы керес кылып калтырган Айтылуу Арыстанбап жергесин көздөй багыт алып жөнөт дейт. Эми калган балдар, өз туугандарын баары ушул жерге көмөбүз дептир. Анан ошол Жылкайдар ала качып эле түнү менен өлүктү алып алып эле, сөөгүктү алып алып эле тиги жака качып, анан артынан кубалап. Бул эми Нышанбек дос тамаша менен айтканда кылым карытар бир күндү жакшы окуп алса керек. Андай эмес. Анда эми Нышанбек байкабай тиги бугу өз балдарын кемсинтип атпайбы жерде. Ал ошо чогуу эле баратышып анан жанагы түн ичинде кар жааганда мен атамдын сөөгүн кайтарайын, силер эс алып келгиле деп
bir үйгө барып түнөп келгенде эртеси Жылкайдардын жана боорунан өйдө карда үшүбөй булоолонуп жатканын көргөнү чын. Ал көп санжыраларда айтылат ошондо. Жылкайдар жөн киши эмес экен, жөн жигит эмес экен. Атасы ушул азыранды болсо дагы атасы ушундай уулуна ишеним артып эле биз баш эл деп айтканы болгон. Анан эми Жылкайдар эле жалгыз эле тиги ала качып эле анын сөөгүн тиги Арыстанбапка алып барбайт. Санжыра бурмаланып атат да бул жерден. Байкабай, баягы молдокелер айткандай, билип билбей Нышанбек досун чоң ката кетирип атат. Андай болбойт. Тарыхты мындай байкап сүйлөш керек. Ана бугулар эле үч жерге көмөбүз эле. Ал эми ошол көмүүнү Жылкайдар абабыздан кийин мынабы мыктылардын сөөгүн ошо алыстан ташыганды биринчи Мойтеке токтоткон. Мен билгенден, укканымда да. Мойтеке айтыптыр, эми балдарды кууратып эле ошончо жерге мени мына Манжылатага койгула, ушул менен токтоткула депчи. Мына Манжылатада жатат. Жетакенин, Алтакенин улуусу Мойтекенин сөөгү. Ушундай салт, тарых. Анан эми ал болсун деле. Анан ушул убакка чейин Бирнасар бийди эч ким эстечү эмес. Тарыхчылар жаш эмес. Жалгыз Нуркожо ажы гана бабасынын сөөгү жаткан жерди издеп таап, ошол күндөн баштап арбагына багыштап Куран окуп жүрдү да, ошол жылы тапкандан кийин Нуркожо ажы өзү толук ишенди, ошол жерде экенине. Анан эле эртең кой союн деп калды деп, ошо Жалал-Абад курортунда чогуу болушкан экен. Ошентип атат. Эми булга чейин ошо мен айтып атпайм, тилек ошол Бирнасар бий жөнүндө санжырачылар көп. Санжыраны окуш керек аны. Ошондо көп айтылган. Мына кыргыздар деген жыйнакта да турат. Нышанбек эле ачылыш жасап аткан жок да. Анан кийин эми мындай бери келгенде мына тарыхты айтканда аябай этият болсок да. Мынабы эч ким эстелген жок деп эле жер сабап. Анан мындан кийин ушуну бир колго алалы дейт. Ой, колго алмак турсун, мындан тажап бүттү кыргыздарыбыз. Мындай өчөйүп карызда отурсак, анан эле ата бабаларды эле биз тарыхты эле, ал тарыхты жазып, ортого келтирип, китеп кылып, мамлекет колго алып туруп, ортого коюп, окуулукка киргизип, мектепке, жогорку окуу жайларына, керек болсо бала бакчадан тамга тааныгандан эле окутуш керек. Анан ага бос үйлөрдү тигип алып жылкы союп эле, чартаңбай тээп белгилегенден кыргыздар тажап бүттү да. Эмне бизге белгилейбиз? Андай дүйнөнүн практикасында мен Түркияда болдум. Мына Сауд Арабиясын кой эми аларды койчу, батышты кой. Мына Түркияда абдан конференция кылып, таануу, ведение дейт. Орусча сивилдүү жолдорунда өткөрүшөт, конференцияларды өткөрүшөт, китепти чыгарышат, музейлерди ачышат. Мындай бир бүгүн чогулуп алып эле күпүлдөп койгондо эртең унутулат да. Фильм тартат. Анан ортого келтирет, ошо чындыкты. Ал эми бир киши эле Кудай эмес да. Баарын каталыгы болгон, мына хандардын каталыгы болгон. Ошолордун баары ортого келтирип, тарыхтын ачуу сабактары да ачык жазылат да. Анан дүңкүлдөк менен даңкылдак деп эле мактай бергенде, анан көрдүк го мактаганды. Эми Акаевдин убагынан бери, Бакиевдин убагынан бери өткөрүп эле келатабыз. Эми каршылык жок, өткөрө берсин. Бирок андан эмне майнап? Мен тарыхты жазып көрдүм да. Мен албетте тиги тарыхый повесть деп жаздым. Мына Төлөгөн Касымбеков абабыздын жолу менен ал тарыхый роман деп жазган. Ошо тарыхка таянасың дагы, анан шөкөттөйсүң, көркөмдөйсүң. Ал башка маселе. Илимий мына эл алдында чыгып сүйлөгөндө Нышанбекке окшоп эле ар кайсысын айта бербеш керек да. Анан бирөөнү мактайм деп бирөөнү кемсинтесиң. Көрдүңбү? Ушундай калпыс жактары бар да. Кийинки урпактарга. Анан эми менин оюма койсо, ушул Садыр президентибиз, Садыр мырза, инибиз деп кайрылат элем да. Ушундай нерселерди эми көп эле көшөкөрлөрдөн, мына кошоматчылардан жалккандай эле болдук. Мына эки президентибиз жерине зар болуп качып жүрөт. Бир президент камакта отурат, дагы бирөө качан камалам деп жүрөт. Анан тиги эжекебиз болсо дүйнөдө жок 1,5 жылдык президент боло коюп, ал киши жүрөт жайма жайраак. Калгандары кооптуу акыбалда. Анан ошолордун баарын эле көшөкөрлөр ушундай бир жасакерлер түйүнө жетти да. Кыргыздын ушундай бир укмуштантып эле бирдемелерди эле айта берген көшөкөрлүктөн алыс болуш керек дагы, реалдуу чындыкка келип. Мейли баягы Абайдын сөзү ал.
өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт дейт. Тирүүнү барктаганды үйрөнөлү адегенде. Биз көзүбүз барда бири-бирибизди барктап, урматтап, анан туурасын айтып бири-бирибизге. Анан өлгөндөн кийин ал өлгөн киши укпайт аны, сезбейт да, ага Куран багышталыш керек. Анан ал бетте балдар, урпактар үчүн аны китептерин жазып, эстелигин коюп, бир конференцияларды өткөрүп, ошолорго таанытып чындыкты. Аны башка цивилдий жолдоруна, прогрессивдүү жолдоруна салуу керек. Анан чогулуп эле баланча коом, нарындыктардын коому же моңолдор, сарбагыш, саяктын коому деп эле фонддор, тигичкиликтерге барсаң ал жагы, биягы болсо адигине, анан биягы деп эле кыркыруу кыргыз деп эле желектерин көтөрүп, эң тамгасынан өтө жазап алгандар бар. Айланай кимин деп жазат. Мен моңолдордун бир жаң китеп чыгып аткан билгери бар, Токмоктон. Сыртына моңолдор урусунун гимни дейт. Анан мен тамашаладым да, мен моңолдормун, эми бул моңолдор урусу хан болгон, өзүнчө мамлекет болгон, же болгуңар келип атабы. Ал эми мамлекеттик символикада гимн деген. Анан кийин алып салышты. Анан эми мындай биз бөлүнүп эле ошондой эмелерди айгайлай берген жакшы эмес. Мына эми азыр канча партия чыгып самсаалап атабыз. Эми өлкөн өлкөлөрдө бир эки эле партия чыгат экен. Анан эми тапырап эле баарыбыз эле оюнчук кылып албай. Муну олуттуу мамиле жасаса, бир прогрессив жолдорун издесек деген ойда. Анан эле ар ким эле көшөкөрлүк менен эле оосуна келгенди айта берсе жакшы эмес. Урпактарга зыян болор бунун өзү. Шуну айталы дедик да.